أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман туугандарым. Биз кезектеги окуябызды улантабыз. Саудияда бир аял киши жакынкы күндөрдө турмушка чыга турган болот. Ал аял абдан кубанат. Себеби аялга дагы бир кулчулук башталып атканда 5 эшиктерин алып баруучу кулчулук эшиктеринин дагы бир эшиктери пайда болгон болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде кайсыл аял дүйнөдөн өтсө, күйөөсү андан ыраазы болсо, бейиштик деген эле. Чындыгында мусулман аял турмушка чыкса, жакшы жигит таптым, же жакшы үй бүлөгө туш болдум деп кубанбайт экен. Тескерисинче бейишке карай жол ачылды деп сүйүнөт экен. Ошентип бүткөн күндөрдө келип мусулман аял турмушка чыгат. Экөө чогуу бир үйдө түтүн булатып калат. Аял күйөөсүнүн ыраазылыгын алуу үчүн ал сырттан келээрини жасанат, таттуу тамактарды жасайт, үйдү таза тутат, үйүнө күйөөсү жаман көргөн адамдарды киргизбейт, төшөгүн салып берет. Күйөөсү үйдөн чыгып баратса, аны жакшы узатып, кийимин кийгизип коет. Кыскасы күйөөсү ыраазы боло турган баардык амалдарды жасайт, бирок турмуш аял ойлогондой чыкпай калат. Ошондой жакшы амалдардын эң жакшысын күйөөсүнүн ыраазылыгын табуу үчүн аткарып жатса да, күйөөсү үйгө кирсе да, үйдөн чыкса да кабагы түйүлгөн, аз маектешкен, эч болбосо Аллах сенден ыраазы болсун дебеген инсан болуп чыга келет. Күйөөм менден нааразы, ал нааразы болсо Аллах менден кантип ыраазы болсун деп, бул маселенин жөн жайын чечүү үчүн чоң аалымдарга барып, өзүнүн маселесин айта баштайт. Мен турмушка чыктым. Ошол убак абдан сүйүндүм. Себеби бейишке карай жол курулган эле. Күйөөмдүн ыраазылыгын табуу үчүн баардык амалдарды кылып көрдүм. Жада калса намазда турган кезимде да күйөөмдү кандай ыраазы кылсам деген ой болуп калды. Бирок менин күйөө менден нааразы. Айтыңызчы, менде кандай каталык кетип жатат? Түшүнүктүү. Таптым сенин турмушуңдагы чоң каталыкты. Ал кайсы каталык экен? Сен намазда да күйөөмдү кандай ыраазы кылсам деп ойлойсуңбу? Ооба, жок андай кылба. Кызым, кулак сал. Намаз Аллах үчүн окулат. Эсиңде болсун, Аллах жана анын элчиси сенин атаңдан да, энеңден да, күйөөңдөн да жогору болсун. Сен намазга кириштиңби, бүттү. Күйөөңдү унут. Оюңдан чыгарып ташта. Намазды Аллахтын ыраазылыгы үчүн окугун. Качан сенден Аллах ыраазы болсо, күйөөңдү да ыраазы кылып коет. Эгер Аллах ыраазы болбосо, күйөөңдү да сенден ыраазы кылбайт. Ошондо сенин мүмкүн турмушуң жакшыланар. Ошол күндөн кийин жашоом, намазым өзгөрдү. Намазга катуу көңүл бура баштадым. Дүйнө кыйынчылыктарын унута баштадым. Күйөөм менден ыраазы болобу, болбойбу, жылмаябы, жылмайбайбы, көңүл бурбай калдым. Бирок мурункудай жакшы мамиле кыла бердим. Ошентип даарат алуу, намаз окуу мага ырахатка айлана баштады. Күндөрдүн бир күнүндө күйөөмдүн тамагын даярдап, чогуу дасторконго олтуруп тамактанып жатканбыз. Бир убак күйөөм мага абдан узак тигилип карады. Мен ыңгайсыз болуп кеттим. Тамак жакпай калдыго деген ой келди. Бирок ал мага биринчи ирет жылмайды. Соң, тамагың кандай керемет. Жана сен кандай жакшы аялсың. Аллага чексиз мактоолор болсун. Сендей солиха, такыба аял бергенине, деди. Бул сөздөрдү күйөөмдөн биринчи ирет угуп жатканымдан көзүмдөн эрксиз жаштар коюлуп кетти. Урматтуу мусулман туугандар, чындыгында Аллах менен мамилебиз жакшы болсо, башкалар менен да мамилебиз жакшы болот. А эгер Аллах менен мамилебиз начар болсо, анда башкалар менен да мамилебиз начар болот. Эми сиз тууганым намазды кимдин ыраазылыгы үчүн окуп жатканыңызга жана намазда Аллах эске түшөбү, же Аллахты унутуп андан башка нерселер эске түшөбү? Көңүл буруңуз. Учурда аялым менен мамилем начар, же күйөөм менен мамилем начар деген суроолор көбөйдү. Келгиле, намазга көңүл буруп окуйлу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.